Төлөбаев Албак Зарлыковичте. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Урматтуу Алмазбек Акынжанов, мен сизге жылдын башында эле айттым эле, Моореке Тоң районунда Туз көл боюнча. Тигил бизнесмен же Туз көлдү иштетсин, же элге кайтарып берсин. Туз көлгө барган туристтердин баары ошол жерде уникальный көл бул. Бир Израилде бар, бир Турцияда бар, бир Кыргызстанда бар. Ошол жерде уят элемечи, уяласын. Же жакшынакай иштетпейт. Же элге кайтарып бербейт, же конкурска чыгарылат. Ушунча бийликтин күчү жетпей койду ушу балагачы. Экинчи маселе, могу мигранттардын балдары мектепке окууга кирели десе, метрикасында орусча жазылып калган. Мектептеги электрондуу очередте ру деп албай атышат. Бул өтө чоң көйгөй. Же Россияда окуйлбаса, же Кыргызстанда окуйлбаса, бул каякта окуйт бул байкуштар? Урматтуу төрага, ушул метрика боюнча окууга кирүү мигранттын балдары боюнча Кыргызстанда протоколдук тапшырма эрегиге жардам берсеңиз, ушун протоколдук тапшырма берип көзөмөлдөп коелу. Андан кийин мына Ореке чоң кемин улуттук паркында бир 10га жакын айыл бар. Ошонун жолун көрсөңүз, жүрөгүңүз түшөт. Илгери биз Истанбулда окуп жүргөндө ата-энебизге кат жаздык эле. Ата-эне кандайсыз, бизди сагындык, жакында жолугабыз деп. Жолукканыбыз 1 жылда бир келебиз. Бул министр транспорттун фамилиясын дагы билбейм, өңүн да көргөн жокпуз. Урматтуу министр, транспорт министри, биз сизди сагындык. Жогорку кеңешке келип бир өңүңүздү көргөзүп койсоңуз жакшы болот эле. Биз сизди аябай сагындык. Сиз барсызбы, жоксузбу? Же мында кат жазалыбы, кандай кылалыбы? Тилляевден башка эч ким келбейт, же Тилляев байкуш жетишпейт. Биз кээ бир министрлерди аябай сагындык, Алмазбек Акынжанович. Буйрбасын сагындык. Ушу бир келип койсо бизге, бир келип бир өңүн көргөзүп койсо, бир келип кетчи ош жака деп ырдайлыбы же, эмне кылабыз, кандай кылабыз? Бир жогорку кеңешке бир келип кетсе, ушу көрсөк, анан бул ушу көйгөйлөрдү чечип алсак, биз деле президентибизди кабыз, чакырбагыла деп атасыңар, чакырбай эле коелу. Бирок кээде бир өңүн көрүп койбойлу, Алмазбек Акынжанович. Бул барбы, бул кабинет министрдин деле өңүн унутуп баратабыз, фамилиясы Жапаров Акылбек. Бул Минтрансты вообще көрөлүк, буйрбасын. Карганабызбы? Бул чоң кемин жолу туристтик жол, арабтарды алып барасың деди, уяласың. Баягындай бомба түшкөндөй эле да, болгондо осколочный бомба менен аткандай эле. Ушуну бир карап койбойбу мында туристтик жерлерде? Жакшылык болсун, ийгилик, рахмат.